Мен бул жия уругун алып сепкем. 20-жылы эктик. Мен ошол Гройс айыл өкмөтүнүн жанында Константиновка айылында турам. Ал Гройс айыл өкмөтүнүн эмеси төрагасыбы айтор 2 гектар жерге сепкен экен эксперимент кылып. Аны мен азыраак эле жерге сепкем. Биринчи жылы суу жоктугунан курагыраак болуп калды. Азыр сейрек чыгып калды. Экинчи жылы эми курап калды окшойт деп ойлогом да, дан жок болуп калды окшойт деп анан помпа менен жакшы сугардык эле. Баягы жаткан жерден да топурактын арасынан аябай коюу чыкты да. Өзү негизи ысык суукка чыдамдуу деген жакшы экен. Өзүнүн эмесине жооп берди да. Аны кааласаңыздар WhatsApp'тан көрсөтөм. Турганынча. Ооба. Бир суроо дейди. Мына азыр ушул мезгилде берки биздин бедер менен салыштырмалуу кандай болот атат? Ошону айтып атпаймынбы, мен мурда илгери өзүбүздүн илгери болуп калды да. Өзүбүздүн айдоо жерге айдап жүргөндө 1 гектар 60 сотка жерден акыркы бузулганга чейин 110 чук алганда тажадым да, буздум. Анан бул деген азыр бул жердин объему канча ардак айтчы, канча жер? Бир 60 соткага жетпейт, бир 40 соткада эле жерден биринчи орумда тикен бүкен разнотравие менен 65 түк алдык, экинчисинде 70 түк алдык, үчүнчүсүндө 70 түк алдык, мына төртүнчүсү орулбай турат да. Эгер муну эрте чабып, ошол 28 күндө орсо болот, 28 күндө эле даяр болуп калат, орсо болот деп графикти туура ооруп алган болсо, ушу 5 чабыкка жетет экен да.